Калтатай, а? Жазға құнам. Жазға 2 жаш. Августта да, а? Август еді. Жайық да? Жайық. Болды. Ассаламу алейкум. Урматтуу биздин катталуучулар, Муз ТV'нин көрүүчүлөрү, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 8 февраль 2021 жыл Өзгөндүн Красный Маяк айылында турабыз тугандар. Бүгүнкү чыгарылышта өзүңүздөр көрүп жүргөндөй жакшы тайларды элдерге тартылган Санжар мырзанын жанына келдик. Ассаламу алейкум, Санжар. Кандайсың? Жакшысыңбы? Ден соолуктарың жакшыбы? Тайлардын дадылдарын тандап келип атасыңбы? Колдон келиши аракет кылды. Бүгүнкү чыгарылыш боюнча айтчы, Санжар. Бүгүнкү чыгарылышта кандай аттар чыгат? Азыр мына Полторашка чыгат. Полторашка. Бир Орлов чыгат. Орлов чыгат. 2 тай. 2 ат, а? 2 ат чыгат. Бул ошондо биринчи чыгарылышпы? Биринчи чыгарылыш. Бүгүн 2 чыгарылыш болот, а? Бүгүн да 2 чыгарылыш кылабыз. Анда мурунку чыгарылыш боюнча айтпайсыңбы? Мурунку дагы 2 чыгарылыш кылдың эле. Аттар каякка кетти, сатылбай калгандар болдубу? Ошол боюнча айтчы. Алардын биринчи чыгарылыштан биринчи чыккан жерде Бишкекке кетти. Биринчи чыгарылышта. Биринчи чыккан, биринчи номер. Экинчиси эмеге кетти. Каякка кетти? Кадамжай жака кетти. Кадамжай. Именно кайсы? Төө моюнга кеттиби? Үчүнчү 5 кашка. 5 кашка. Балдар акча багылып 250 пиширип багашы беребиз деп бербей ошо боюнча туруп калды. Туруп калды. Сатылып элек, а? Анда экинчи чыгарылыш боюнча айт. Экинчи чыгарылышта экөөтөн кетти. Экөөтөн кетти. Кайсы тарапка кетти? Экөөтөн ошо Баткен жака кетти. Баткен жака кетти, а? Анда достор, баштайлы бүгүнкү биринчи чыгарылышта 2 ат чыгат экен. Так. Караңыздар тугандар. Бул Калтатай экен, азыр тишин көргөздүк. Полторашка. 1,5 жаштагы бул Калтатай. Бул боюнча маалымат айтчы. Бул Абакан. Абакандан келген. Абакандан келген. Силердин колуңарга туура келдиби? Жок. Биз алганбыз. Алдыңар, а? Алдык, жактырып алдык. Жактырып алдыңар. Несі менен жакты эми бул? Жоон жолуп көкүрөктөрүн кара. Жоон жолуп экен, а? Тугандар. Бул минги эмес, алзоо эми, а? Алзоо, караңыздар. Бою канча чыгат, Санжар? Бою 1,50 чыгып калат. 1,50 чыгып калат. Мынакей достор, азыр бул аттардын баалары айтылабы? Баалары айтылат. Көрүңүздөр тугандар, эгерде сизге жаккан болсо, Санжардын номерин мен алдыга коюп өтөм. Ошол боюнча чалып тугандар, байланышасыздар. Бул жоошпу өзү негизи? Жоош элеби? Азыр ойноктоп турган кез экен да, а? Жаш. Жаш бала да бул азыр. Така көрөлек. Така көрөлек иштеге көрөлек. Буту колу таза. Дени сак. Баасы канча? Баасы 160 миң. 160 миң сом. Кеми болот? Кеми бар. 2 миң долларга жеткирбепсиңер, а? Мынакей тугандар. Жөндүү келди, жөндүү коюп атасыңар. Караңыздар тугандар. Бүгүнкү чыгарылышта биринчи чыгарылыш болду. 2 атты тартып көргөзөт экенбиз. Сиздер көрүңүздөр, жаккан болсо чалыңыздар, байланышыңыздар, номерлер алдыда. Мындан кийинки экинчи номерде Орлов жылкысы чыгат тугандар. Өтө күлүктүгүнө чыгарылыштан мурун көрдүк. Чуркаштарын азыр дагы сиздерге көрсөтөбүз тугандар. Анда кийинки өтөрбөйлү, а? Кийинки өтөр. Кеттик. Басып койчу бир. Баскан басыгын көрүңүздөр тугандар. Жаккан болсо чалыңыздар, байланышыңыздар. Өзгөндүн Красный Маягында турат аттар. Анда тугандар, экинчи номердеги алдыда айтылып өткөн Орловский аттын сиздерге мен мүнөздөп берейин. Орловский аттын турган турпатын тартып берейин тугандар. Сынында сөз жок. Басышта айып жок тугандар, караңыздар. Атка толук мүнөздөмөсүн айталы, сиздер дагы бул ат боюнча өзүңүздүн оюңузду пикир кылып калтыра кетиңиздер. Ойноктоп турган бул Орловдун жашы кандай болду? Жаңасы. Азыр бышты ошон. Жок, азыр жаңасы. Жазга 5 жаш болот экен да? Азыр 4 жаш. Болду. Жазга 2 асы болот экен. Достор, азыр бул Орлов боюнча документтери барбы жокпу? Документи жокпу? Бою канча чыгат бунун? Бою 1,55, 1,60 чыгып калат. 1,60 чыгып калат, а? Буну азыр чапсак болобу, болбойбу? Чапсак болот эле азыр. Кичине байкында болот. Күлүкпү өзү? Күлүктүгүндө сөз жокпу? Караңыздар тугандар. Бирок жактырса келип чабып көрсө болот. Чабып көрсө болот. Мындай улактарга кирип атабы экен? Улактарга эми эле үйрөнүп атат. Эми үйрөнүп атат, а? Мындай гарантия бере албайбыз. Жок, гарантиясы жок. Мынакей достор. Үйрөтсө болот. Үйрөтсө болот. Жеңил жылкы экен.
жеңіл екен, өзі дағы мынандай арық чырай жеңіл жылқы екен. Өзіңіздер көріп тұрасыздар. Орлов екеніне дәлел бар ма жоқ па? Негасы бізге таза Орлов ошақтан алып келдіктер. Россиядан келген екен да? Мынакей достар. Таза Орлов деп дәлелменен берді. Дәлелменен берді. Тақасы бар екен, өзі жоғыштығы қандай екен? Жоғыш эле. Жоғыш эле? Мынакей туғандар. Азыр эми баасын айталы. Орловду бир чаап көргөндө өзү негизи жакшы болмок эле, Жакшы болот. Келген адамга чаптырабыз. Келген адамга, жакшы. Үстүгүнө гарантия. Оозу жумшакпы? Оозу сал катыгыраак. Катыгыраакпы? Мынакей тугандар. Ушундай Жакшы үйрөнүлө экен да оозуна. жакшы анча үйрөнүлө экен да, тарбиялаш керек экен анда. Эми Санжар баасын айтчы. Баасы 170 миң. 170 миң сом. 2 миң доллар екен, 2 миң доллар. Мынакей тугандар. Кеми болобу? Кеми бар. Кеми болот, Сүйлөшөбүз. Достор көрүңүздөр, эми аттын үстү тарабын силерге бир сыйра көрсөтөйүн. Аттын арт жагы, аттын соорулары тугандар. Мына ишене тарабын көргөзөйүн тугандар. Атка баа бериңиздер, бүгүнкү чыгарылышта, биринчи чыгарылышта 2 атты тартып көрсөтмөй болдук тугандар. Кийинки чыгарылышты күтсөңүздөр, бул жактан жалаң караларды чыгарабыз. Кара аттар экинчи чыгарылышка чыгат тугандар. Анда эмесе баалар айтылды, мүнөздөмөлөр берилди. Сиздер көрүңүздөр, жаккан болсо чалыңыздар, номерлер алдыда. Сиздер менен бүгүнкү чыгарылышта Музтв каналы болду. Менин атым Замир болду тугандар. 8 февраль 2021 жыл 2 атты тартып көрсөтүп бердик. Аттар жаккан болсо тугандар, сиздерден 1 класс жана бул видеону бөлүшө кетсеңиздер болот тугандар. Ар бирибизге ушундай аттардан насип кылган болсун демекчибиз. Бүгүнкү чыгарылышты соңуна чыгарабыз тугандар. Саламатта калыңыздар.